Барыңыздарга кандайсыздар? Кандайсыздар? Суббота күндө барыңыздар үйдө, а балким кээ бирөө түшкү 12-ге чейин уктап аткандыр. Кандайсыздар? Кутмандуу күн. Бүгүн биздин эфирибиз акысыз сабагыбыз күндүз 12-де болуп атат. Бүгүн сиздер менен биргеликте болом. 1,5 саат сиздер менен болом. 1,5-2 саатка чейин сиздер менен болом. Жана бүгүн суббота болгондуктан сиздер менен бир жолдомо онлайн тарифке курс, сатуу менеджер курсуна бир жолдомо ойнотом. Жана андан сырткары бүгүн мен онлайн консультацияларды жасайм сиздерге. Ошондуктан сону мүмкүнчүлүк жеке менин эфириме чыгып, консультация, разбор же өзүңүздүн сурооңузга жооп алууга сону мүмкүнчүлүк болот. Ошон үчүн эфириме разборго же суроо жоопко, консультацияга запрос таштасаңыздар болот. Мен сиздер менен бүгүн жандоо сүйлөшкүм келип атат, баарлашкым келип атат. Ошондуктан күтөм эфирден эң смелый, эң мындай тартынбаган, өзүнүн суроосуна жооп алуу үчүн элден уялбастан суроо берүүгө дайыр айымдар барбы? Эфирге чыгыштагы анча-мынчанын духу жетпеши мүмкүн. Ошондуктан эң шустрыйлар эфирге запрос таштап, консультация менден, именно онлайн түз эфирден консультация алууга сону мүмкүнчүлүк бар дейт. Сонун. Кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Баары жакшыбы? Баары жакшыбы? Сонун. Бүгүн буюрса дагы бир жолдомо ойнотобуз сатуу менеджер курсуна. Бүгүн эфирдин аягында ойнотом. Бүгүн андан сырткары сиздер менен бүгүн көбүрөөк мен обычно темаларды тандагандан сырткары дагы өзүм мында внутренний состояние бүгүн эмнени айткысы келип атат, ошого дагы көз карандымын да. Анан бүгүн мен эмнегедир акча тууралуу сүйлөгүм келип атат. Себеби ооба бактылуулук байлыкта эмес, бирок акча бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү ачат экен да. Деньги нам открывают очень много возможностей экен. Мисалы үчүн ошол эле мен мисалы үчүн балдарымды жакшы мектепке, жакшы университеттерде окутуп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергим келет да. Анан албетте эң негизгиси бул өзүмдүн аткарылбай калган кыялдарым эмес, бала өз ордун таап, өзүн мындай бактылуу сезүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү экен да. Анан өзүңүздөргө суроо берсеңиздер, мен балдарым мендей болушун каалайт белем депчи. Биз өзүбүздүн балдарга пример экенбиз да. Кыймыл аракетибиз менен, жасап аткан иштерибиз менен, внутренний состояниябыз менен, ошол эле сыяктуу балдар дагы көп ооруганда бул апасы менен болгон дагы байланыш да. Андан кийинкиси эле эмне үчүн мен мисалы үчүн кээ бир учурларда күнөөлүү сезип, балдарым жанында иштөө максатында онлайнга келгем да. Бүт бардыгы балдарым үчүн деп башында келгем. Албетте өзүм үчүн жана балдарым үчүн деп айта алам. Балдарымда жакыныраак болуш үчүн алардын жанында, ушуларга дагы көп мүмкүнчүлүктөрдү бериш үчүн. 5 жыл мурун эсимде, как раз кыш маалында ушу жылуу сапожка, жылуу курткаларды алып бере албай, мен кыялымда корейский сапожка, корейский курткаларды алып бергим келчү да. И ошол нерселерди кымбат болуп алып бере албай, аябай мындай бир ызаланган сезимдер азыр элесиме келип атат да. Акча бул мүмкүнчүлүк. Эгерде биз мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, өзүбүзгө жакшы жашаганга, аракет кылганга, иштегенге, мээнет кылганга аракет кылсак, бул өтө сонун иш. Негизи эле соода сатык мага аябай жагат. Даже если силер мисалы үчүн сатуу менеджерди өзүңөр үчүн, соода сатыкты билиш үчүн, балким кийинчерээк базарга чыгам, соода кылам, дүкөн ачам деген болсоңуз, анда по-любому ушул нерсе сиздерге деле керек да. Сатуунун эрежелери, сатуу техникалары сиздерге керек. Балдарыбыз бизди көрүп үлгү алат. Ооба, туура. Мен да сүйүнүп отурам, себеби дегенде мамам мага шуба подарок берди, пальто подарок берди. Сиздер билесиздер, психологияда апаң менен болгон мамиле бул акчанын берекесине түзмө-түз байланыштуу. Өзгөчө туулган күнүндө 3 деген сан жок болсо, келген акчанын баарын шырылдатып эле кетире беришет да, акча кармай албаган адамдар. Ошон үчүн бизде анализ жакшы иштеп. Хорошо, я куплю. Всё, идите. Понедельникке чейин родительдер, ата-энелер чыдайбыз. Понедельниктен баштап садик, школдор иштеп, буюрса дисциплинага түшөбүз деген мааниде ойдомун. Барсыздарбы? Канча балаңыздар бар?
жаңы эле стористен көрдүм дейт. Кут болсун, рахмат. Көбүнчө мен иерархияны билесиздерби, атам өзгөчө каза болгондон кийин мен көбүнчө мындай апамды аяп, кичинекей мындай өзүмдү чоң элестетип алчу экенмин. На самом деле апам өтө күчтүү. Бул жашоого мени апам алып келип аткандыктан албетте иерархиясы да үйдө турат. Мен аны үйрөтүп, мен аны өзгөртүүгө эч кандай укугум да жок. Эч кандай андай оюм да жок. 56 жаштагы айымды өзгөртүүгө мен эле эмес, өзү гана өзгөрө алат. Мен өзүм бир нерсе айтып кетким келип атат. Ата энең дагы өзгөчө апаң окуп баштаса, курстарды өзүнө өнүктүрүп баштаса, бизге дагы кадимкидей таасири тиет экен. Мен 1 жыл мама окуңуз, психология окуңуз, 1000 сомдук курстан баштаңыз, андан 5000дикти окуңуз, 10.000дикти окуңуз десем эле, мен проблемам жок, мен күйөөм каза болуп калды, мен эчтеке проблемам жок, эмнеге окуйм, баары жакшы да меники дей берчү да. Мен айтчумун, мам, ты же в детской позиции, мам, окуп койчу, сиз менден акча сурайсыз го постоянно. Мам, пожалуйста, постоянно карызсыз го. Окуп алыңыз өзүңүз үчүн да, жан дүйнөңүз үчүн окуп алыңызчы дечимин. Эмне үчүн мен окутчу эмесмин, штативим дагы эле жок. Эмне үчүн мен окутчу эмесмин? Себеби дегенде биз жакындарыбызга трансформация бере албайбыз. Мисалы үчүн мен жакындарым менен дагы иштешип, там эметпейм да, себеби дегенде алар тил алышпайт, угушпайт. Анан бизнесте, жумушта достук жок дейт го, ошондой сыяктуу эле мен тууган тааныштар менен өзүм бир туугандарымды да жумушка алып, мындай иштешүү жок да, лучше чужой адамдар менен иштешкен жакшы да. Анан мама мисалы үчүн мен аны окутпайм, бирок Заткан Жусупованы мен 4 жылдан бери продюсерлеп келем го, азыр продюсеримин, партнерумун. Анан ошол курсун оку десем эле акчам жок дечи. Бирок тойго катышка акча табат да. Бирөөгө катыш, той дегенде акча табылат. Анан окуңуз десем укпай жүрдү. Анан эмне кылдым? Прям лайфхак силерге. Апаңыздарды сиздер да окутсаңыздар болот да. Негизи эле Заткан Жусупованы деле эмес, негизи эле бир любой психологиялык курстарды өнүктүрүп, баарын окуп чыкса болот. 1000 сом бул эми бир чайханага киргенде 1000 сом коротуп атабыз го. Ашказанды ойлойбуз, башказанды ойлобойт экенбиз да. Башказанды байыталы, башказанымды, башымды кичине мындай азыктайын деген нерсе жок экен да. Биз тамакка акчаны коротобуз, барып бир 3000ге, 5000ге көйнөк алабыз, бирок окуп, чөйрөгө кошулуп, башыбызды, мээбизди өнүктүрүп, не хотим да этого делать. Анан эмне болду? Ушундай мастер-класс, жандуу жолугушууларга, жандуу лекцияларга мамамды кошо бердим. Жандуу жолугушуу деп туруп, анан чөйрөгө кошуп салдым. Өзү барып атып, угуп атып, анан каалоосу ойгонуп баштады. 1000 сомдук кичинекей арзан эле курстардан баштады, 5000дик өзү баштады. Эмнеге дегенде, мен алып берсем окубай коет, баалабайт да. Өзү аракет кылып окуганда, жанталашып окуп, өзүгө окшогон 40, 50, 60 жаштагы эжелердин чөйрөсүнө кошулуп, WhatsApp группага кошулуп, анан окуп баштады, өнүгүп баштады. Өзүнө окшогон эжекелер менен алар бири-бирин түшүнүшүп, азыркыга чейин катышып, сүйлөшүп, чөйрө. Подружкаларды тапты. Анан ошо 1 жылдын ичинде ошо көнүп окуп баштады. Азыр болсо окуйм дейт да. Биздин WhatsApp группа эртең менен ыраазычылыктан башталат. Мен силерге ыраазымын, мен силердин тектериңерге ыраазымын. Жана башка сөздөрдүн баарын күнүнө момундай ыраазычылыктар жазат. Тетрадька да ыраазычылыктар жазат. Мен WhatsApp группаны азыр стористен көрсөтөм силерге мамам жазгандарын. Анан апаң дагы өзгөрүп, окуп баштаса, бизге дагы жакшы экен да, балдарына да жакшы экен. Кадимкидей ушунчалык жашоодо ар кандай тоскоолдуктар, кыйынчылыктар болсо дагы мамам бир гана Кудай гана эме кылат, Кудайга коюш керек, өз ишиң менен алек бол, эч нерсе кылба дейт да. То есть мен өзүмдүн характерим эч кимге тийишпейм, бирок мага тийишсе мен 10 эсе ответ берем да. И ошол кезде мамам дайыма мындай сабырдуулукту, Кудайга көбүрөөк жакын болууну, андан сырткары мындай духовность жактан, өзү да мисалы үчүн цифровой психология боюнча 7-5 болгондуктан 56 жашына карабастан дайыма денесин карап, Көк Жардан Ош базарга чейин жөө басып барат да, поликлиникада иштейт. Анан жөө басып барып, ходьба кылыш керек, басыш керек, баняга барат. Анан мурун албетте мамамды цифровой психологияга чейин көп түшүнө бербечимин. Кундуз арыкта, өзүңдү кара десе, мен бир критиканы жаман көрөт да, ушу турган жерден прям жинденчимин да, критиканы көтөрө албай. Бирок алынын заботасы, жетилердин заботасы агрессивный критика менен забота кылышат да. Мисалы үчүн биз айтышыбыз мүмкүн да, жылуу кийин
арыкта эмне былтыйып семирип кеттиң депчи. То есть ал адамга катуу тийиши мүмкүн. 4 же 7лер трансформацияга ушинтип айтышат да, бетке айтышат. Ошон үчүн цифровой психологияны окугандан кийин мамамдын энергиясын, ой жүгүртүүсүн, анын данностун принимать эткенде мага легче стало. Мамама бул денеси ал үчүн храм турбайбы, денеси ал үчүн аманат экен. Мамама бул маанилүү экен деп. Өзүн карасам, салаттарды жеп, өзүнүн денесин карап, ден соолугуна аябай карап, ушундай да. Бул анын каалоосу. 7лер өзгөчө ушундай, 7си, 16сы, 25и төрөлгөндөр бетке айтышат. Бетке айтып, трансформацияны ушундай кылышат да, кризиске салып туруп трансформация кылышат. Анан заботалар агрессивный. Эшик суук, башыңа кий ал шапка деп. То есть мен сени жакшы көрөм, жылуу кийинип ал деп айта албайт. Эшик суук, кий шапканы, ооруп каласың кыз деп катуу кыйкырышат да. То есть бул нормалдуу көрүнүш. Силер анын данностун түшүнүп алганда, силер эмнеге мага кыйкырды деп ыйлап тарынбайсың. Бул өзү тубаса ушундай дейсиң. Всё, перестаешь страдать. Бул тубаса ушундай. Поэтому канчалык, мисалы үчүн кээ бир айтышы мүмкүн да, 3 жыл психологияны эмне кылат окуп, ага ушунча 700 000 акча коротуп, андан көрөк машина алып албай болгондубуз депчи. Бул билим машинадан, байлыктан дагы бул 700 000 эмес, 7 миллион алып келген билимдер. Ошондуктан билимге кеткен акча мен үчүн только инвестиция. Только инвестиция. Өтө сонун дейт. Анан мен өзүмдүн опытымды айтайын. Сиздер дагы мисалы үчүн заставляйте этип окута албайсыңар апаңарды. Болгон ушундай жандуу жолугушуулар болот го, алып келе бериңиздер. Буюрса февралдын башында мен акысыз дагы жолугушуу балким уюштурам, бирок ал жакта китеп же жандуу ар бирөө менен сүйлөшүп таанышуу жок. Потому что ал массага болушу мүмкүн да, чоң бир 100-200 адамга болушу мүмкүн. Возможно болушу мүмкүн, возможно жок. Ошон үчүн ошондой жолугушуулар болгондо сөзсүз түрдө подружкаңызды, жаныңызга жоро жолдошторду ичтип алып келиңиздер. Мына бүгүн канчасы 11, 7 күндөн кийин. Эмки суббота как раз. Эмки суббота, мына 12:30 болду. Эмки суббота дал ушул маалда мен 30 айым менен ар бирөө менен таанышып, психологиялык жактан плюс китептеримди белекке берип, китебимди окусаңар эле сонун өзгөрүүлөр болот. Китеп эле бир чоң курстайды да. Ошону окуп, иши өзүңүзгө белек алып, ошол жактан кыргыз тилинде окуп алсаңыз болот. То есть ошо жандуу лекцияга келгендерге китебимди, рабочий дептерди берип, прям жаздыртып сабак өтөбүз. 4-5 саат сабак өтөбүз. Ким жандуу лекцияга келем десе, курсаңарды тойгузуп алып, үйдөн тамак жеп алып, анан келиңиздер. Себеби 1ден баштап ошо 5-6га чейин болсок, билимдерди алып атканда ошол маалда кадимкидей энергиябыз дагы ошол маалда ачкада болушубуз мүмкүн. Мээбизди иштетип, полностью практикаларды жасап, сабактарды жазып, лекция кылабыз да, өтөбүз. Анан жандуу трансформация деп коет, адам келгенде ошо жаңы билимдерди алганда дагы энергиясы көтөрүлөт. Удивление болуп, мисалы үчүн азыр мен эфирмен көрүп деле, апа менен мамиле акчанын берекесине влиять этет турбайбы, апам менен жакшы мамиле болушум керек экен. Мен апама жинденбей, претензия кылбай, апамды кабыл алышым керек. Себеби дегенде, апам мени бул дүйнөгө алып келген, биз апабызды өзгөртө албайбыз, биз кичинекейбиз. Ошон үчүн ошол билимдерди алып атканда силер деп, даже мындай билбесеңер деле, билсеңер деле удивление болуп атпайбы? Мен муну билчүмүн, апаң менен болгон мамиле акчанын берекесине влиять этет, мен билчүмүн деген күндө дагы жакшы инсайттарды алып атсаңыздар, бул жаңы сезимдер, жаңы энергия да, билим аркылуу дагы энергия аласыздар. Себеби дегенде, жаңы билимдерди алганда удивление, энергия көтөрөт. Андан сырткары, мисалы үчүн атаң менен болгон мамиле, эмне үчүн мисалы үчүн мен эшикке чыгып, даңкылдап, дүңкүлдөп, уялбай, ичим чыкса да бийлеп, ырдап, рилстерди тартып, макияжы жок эфирге чыгып, монтип, даже эртең менен чачым тарала элекмин да. Внутреннее состояние менде уверенность, өзүмө болгон сүйүү, өзүм билимиме ишенгендиктен жандуу лекция кылып атам, турабы? Ошол 30 айымды алып келип алып туруп, маңдайына туруп, анан жандуу мага суроо берсе, мен мынтип Google'ды карай албайм да. Даң, эмне деш керек эле, или наставниктериме чалып, 12 наставнигиме, мондай суроо берди, эмне деп жооп бериш керек деп айта албайм да. Тарс бетке суроо бератасыңар, тарс жооп берип атам да. Бул ичинде болгон билим. Сенде билим бар болсо, сенде уверенность пайда болот, ишеним болот. Сен билимиңди эч ким урдай албайт. Сен өнөрүңдү, опытыңды эч ким урдай албайт. Макияжга бардымбы, ал мага жазып аткан өнөрдү мен барып андан урдай албайм. Турабы? Андан максимум андан үйрөнө алам. Бирок боёнгонго өзүмдү мынтип прям уход кылганга анча шыгым жок экен.
боенгонду үйрөндүм. Бирок бул анча меники эмес экен да, мынтип бир сыйра эле кызыкпагандыктан бир сыйра эле боенуп алып чыгып кеттим. Бирок чынында бул жакшы нерсе. Өзүңдү жашынакай алып жүргөндө, адамдарды албетте биз суктанабыз, көргүбүз келет. Ошондуктан аял киши өзүн ар тарапта өнүктүрүш керек да. Бир гана психология, акча жаатында эмес, өзүн сүйүү, жолдошу менен, балдары менен, кайын журту, да хоть бир туугандары менен мамилени жакшыртып, любой сферада, 4 сферадам. Эң биринчи күнү эфирлердин запистерин көрүңүздөр. Бир жумадайын өчүрөмүн. Биринчи күнү максат жаздык 4 сфера боюнча. Экинчи күнү дисциплина, энергия, андан сырткары кандай темаларды өттүк биз? Тайм менеджмент, дисциплинаны өттүк, разборлор, ар бир күндүн сонун өзгөчөлүктөрү болуп атат. Демек, ошону баардыгын көрүп, конспект жазып, мына жыл башы болуп атат, максат жазабыз. Өзгөчө 4 деген цифрасы жоктор, айымдар негизи эле баарыбызга максат келет. Акча эмнеге келет? Максатка келет. Максатың жок болсо, анда акча келиши оор болот. Акчанын баарын корото бересиң күнүнө, тигини алып, муну алып и так далее. Ооба, бүгүн биз бир жолдомо эң мыкты айымга ойнотобуз, сатуу менеджер курсуна 15 январь башталып, анан бизде 1 февралда Заткан Жусупованын да курстары старт алат, ошондуктан убактыбыз жок, 2 эле жума калды. Дароо 15-нен баштап номерлери менен иштешип башташат. Ал жакта бүт айтып беребиз, конспект кылышат. 15-нен баштап иштеп, клиенттер менен дароо эле лидтер менен иштеп, алар менен сүйлөшүүлөрдү башташат да. Биз анын баардыгын айтып үйрөтүп беребиз. Анан албетте силер уже окуп атып, практика кылып атканыңар эле чоң эрдик да. Анан кел биринчи күндөн баштап эле мен 20-ны сатам, 10-ны сатам. Албетте андай сатуучу опытыңыз менен болсоңуз, сонун, бизге кайра жакшы. Бирок дароо мисалы үчүн жок дегендерди, балким разочарование болгонду кулаганга да даяр болушуң керек да. Ожидание болбойчу, күтүү. Келе калам, мен элге айта калсам эле мени сатып алат. Жок, бул деген опыт, тажрыйба. Сизди окутуп атып, номерлерди берип атканыбыз эле бул эң чоң, кандай десем, эң чоң белек деп койсок болот. Бүгүн эмне үчүн 12-де эфир болуп атат? Кечинде иш чарам бар, той бар. Буюрса эмки жума жандуу лекциядан жолугушабыз, Бизде мына 15-ине болгону 4 күн калыптыр. 15 январь. 13-ü 14-ü уже почтага доступ ачылат. Ким азыр бронь кылып, полный оплата кылгандар сиздерге цифровой психология боюнча курсум ачылды. Көрө бериңиздер, доступ 3 айга болот, онлайн тариф, VIP тарифке 6 айга, жарым жылга. Бирок эртең көрөм, бүрсү күнү көрөм дебей, коп койгула. Тамак жазып атасызбы, коп коюңуз, ошону уга бериңиз. Үй жыйнап атасызбы, наушникке салып алып, же мени телевизордон болобу, кээ бирөө мисалы үчүн чоң телевизорунан, YouTube'дан подключать этип, же мындай ачып коюп көрө беришет. Же телефонунан кет курсту ачып алып эле көрө беришет да. Демек, бул нерсе сизге сонун мүмкүнчүлүк берет. Мен да ошондойм да, отуруп алып мынтип көрбөстөн, даже үй жыйнап атканда, тамак жазып атканда коп коем. Телефонду ачып коп коем, уга берем. Бир жолу угам, 2 жолу угам, эмеме сиңире берет. Албетте конспект кылган бул сонун, бирок ошентип дагы угуп өзүңүздү даярдай берсеңиздер болот. Андан сырткары психологиялык курстар сиздерге доступ ачылды, Андан кийин сатуу менеджери мына 13-14 уже почтаңарга доступ ачылат. VIP тарифтегилер мага личкама жазып атасыздар, дирекетчи, мен VIP тарифке катталгам, SMM ача элек деп. SMM сатуу менеджер курсу бүткөндөн кийин ачып беребиз 6 айга. Потому что силердин фокус башында сатууга болот. Сатуу порядок менен, 1-чи этап, 2-чи этап, 3-чү этап, акырындык менен. Сатууну 1 ай бүткөндөн кийин анан SMM'ди 6 айга доступ ачып беребиз. Хорошо? Насип кылсын дейт. Ооба, 1 айымга бүгүн сонун белек беребиз. 1 айымга сатуу менеджер курсуна биз дароо жолдомо ойнотобуз. Каалоочулар барбы эфирге чыгып, мага жеке суроо берип, же болбосо эфирге чыгып, жеке суроо берип, консультация алуучулар. Анан негизи квантовый психология боюнча албетте апаң менен болгон мамиле бул акчанын берекесине, именно цифровой психология боюнча. Саламатсызбы? Кече күнү саламатсызбы? Кече күнү ошо нумерология цифровой боюнча сурайын деп чыгып алып эле сизди көрүп эле өзүмөн эсимден таанып калып эле кетип калдым. Меники датам 22-июнь, 6-ай, 1988-жыл. Каяктан чыгып атасыз, эже атыңыз ким? Таластан, Зарема. Сизди көрүп алып эле
Аябай кубанычта болуп эле. Болду, суроом жок деп эле X'ти басып кетип калыптыр. Ага. Классно. Сиз, по-моему, онлайн тарифке катталгансыз бизге, э? Ооба, ооба. Мгм. Зарема. Запросуңуз эмнеде? жаңы чөйрөгө кошулуу, жаңы иш баштоо да, жумуш баштоо жакшы онлайн инфобизнес боюнча. Мм, Запросуңуз так эмес, көрдүңүзбү? Чөйрө деп атасыз. Бир мындай точный так нерсе запрос кылганды үйрөнүшүңүз керек да. То Ага. есть менин запросум айына үйдө балдарым менен отуруп 20 000, 50 000 чейин кирешелерге чыккым келет. Же болбосо менин запросум мен ким боло алам, кайсы сферада мен көбүрөөк акча таба алам, кайсы сферада мен бактылуу боло алам. То есть максат койгондо дагы, запрос суроо бергенде да так четко беришиңиз керек. Мага эфирге чыгып алып, что-то уйкум жок болуп атат, ушул уйкуга кантип келсем болот деген сыяктуу суроолор берилет. Эми ушундай мүмкүнчүлүк болуп атканда, негизи бул сизге эле эмес, общий эле айтып атам да. Туулган күндө жазып коет. Эмне туулган күн боюнча бир күн жетпейт, даже айта берсе болот. Толтур айта бересиң. Мен 3 жылдан бери өзүмдү изилдеп келатам. Анан туулган күн жазып коет, точно айтыш керек да. Мисалы үчүн, туулган күн боюнча акчам жок, же болбосо акча, же болбосо туулган күн боюнча качан турмушка чыга алам, или там турмуш кургум келет, или туулган күнүн жазып, мисалы үчүн, кайсы жумушта мен өзүмдү бактылуу сезип көбүрөөк акча таба алам. Эң жакшы көргөн жумуш эмес, предназначение. Без предназначения, как бы башка сферада өзүн күнү түнү иштеп, ошол акчаны табат, бирок тажашы мүмкүн, ошондон чарчашы мүмкүн. Ошон үчүн предназначением кайсыл деген сыяктуу суроо бергенде мага да түшүнүктүү болот да. Коротко, ясно берилген жоопко тарс жооп бере алам. Ошо Демек, кайрадан предназначение боюнча кылып берсеңиз го, цифралык. Мгм. Өзүңүзгө жазып алсаңыз болот. Сиз 4-9 экенсиз. 4 экенсиз. 4төрдүн ичинен 22 болгондуктан сиз көп мындай адамдарды мамиле коюп, сиз сүйлөшүп, мамиле куруп, анан выгода алгыңыз келет. Анан 4төрдүн ичинен эң эле мындай депрессияга, мындай кабылган, бала кыял, такая нерешительная, мындай бир чечим көпкө чыгара албаган, сомневаться эткен, болобу, болбойбу, болбойт окшойт деп көп ошентип сомнение кармаган айымсыз. Ошол аркылуу сизде башыңызда ошо болобу, болбойбу деп кечке айлар менен ойлой берсеңиз, ошончо энергия корото бересиз да. То есть сиз чечим чыгарганды үйрөнүшүңүз керек. Анан иштерман айым экенсиз. Сиз даже боюңузда болсо, 4 балаңыз болсо дагы иштегиңиз келип атат. Иштеп, жүйдө жөнүнө отура берем, убакыт кетип атат деп каалооңуз күч болуп атат да. Себеби дегенде сиз жөн эле диванда жаткан айымдардан эмессиз. Кечке эле жата бериш керек, үйдө отура бериш керек эмес, сизге результат важный. Сиз үйдө отурсам дагы жөн убактымда уткурбашым керек деген айымдардансыз да. Себеби дегенде миссияңыз 9 экен. Миссия 9 бул деген боюңузда бар болсо дагы мындай жатып алып, уктап, эми организм требовать эткенде кылышыңыз мүмкүн, бирок результат жөн эле бир күнүмдү уктап эле үйдө эле отуруп эле өткөргүңүз келбеген айымдардансыз да. Сизге результат маанилүү, сиз деген иштеш керек, аракет кылыш керек деген айымсыз. Акчаны жакшы көрөсүз, өзгөчө жакшы көрөсүз. Результат сиз үчүн маанилүү. Кара жумуштан качпайсыз. Выгоданы көрүп сиз атыңыздагы эки турбайбы ишечү, это давит же. Мындай нерешительная, бирок сиз үчүн акча менен мамиле турганда көбүрөөк мамилени тандашыңыз мүмкүн. Себеби дегенде сизге мамиле маанилүү. Мисалы үчүн кээ бир айымдар акча же мамиле десе, ой, зачем мен акчаны тандайм дегендер бар. Ошон үчүн сиз көбүрөөк мамилени сактап калгыңыз келет экен, адамдар менен мамиле куруп, урушкуңуз келбей алар менен, сиз үчүн маанилүү да, эч ким менен урушпай, баары менен мамиле сактап калыш. Андан кийинкиси, сизге албетте ооба билим жетишпейт экен. Сиздин предназначениеңиз эмнеде? Сиз любой сферада, там, где больше эң көп акча табылып аткан жерде, любой сферада реализация боло аласыз. Анан сиз жакшы сатуучусуз. Эмне үчүн дегенде, сиздин миссияңыз меникиндей экен, миссия 9. Меники да миссия 9. Адамга жардам берип, анан акча алгыңыз келет. Анан благодарный деп билесиз. Неблагодарный карасаң, мен убагында жардам бердим эле го, 5 жыл мурун деп эстебей, анын баарын забудьте. Энергияңызды коротосуз андай адамдаргачы. Анан сурабаса жардам бербеңиз.
сураса жакшылык кылам от души, бирок бул адамдан кайра күтпөйм десеңиз, анда жардам бериңиз. Анан сиздин предназначенияңыз ошо сфераңыз 9 болгондуктан, 8 болгондуктан сиз иштермансыз да. Жөн эле жүргүңүз келбейт, убакыт өткөргүңүз келбейт. Анан жакшы сатуучусуз сиз. Көп сүйлөйсүз, жакшы сата аласыз. Миссия 9 менен миссия 5тер эң жакшы сатат. Эң жакшы сатат. Анан 8 туулган күнүңүздө 2-8 бар экен, пахар экен 100%. Надо будет иштеп коесуз. Сфераңыз 8 экен. Просто бу эңиштер көп экен, сиздечи нерешительная мындай мямля болуп, болбойт окшойт, болбойт эмес. Не самодостаточно. Не самодостаточно. Өзүңүз кыла албайсыз, бирөөгө таянасыз да, ушу менен эптеп чыгып кетейин деп, бирөөнү издей бересиз. Бирөө менен чыгып кетейин, бирөө менен чыгып кетейин, өзүм жалгыз кыла албайм дей бересиз да. Ошон үчүн сизге мындай чөйрө, бирөөгө муктаж боло бересиз да. Бирөөгө муктаж боло бересиз. Бирөө менен партнер менен кыла алам. Бирөөгө жабышып ошо менен кылып чыгып кетем. Или там бизнес ачкыңыз келсе, кел экөөбүз дүкөн ачабыз деп бирөөгө айтышыңыз мүмкүн да. Анан жакшы сатуучусуз, миссияңыз 9 турбайбы? Анан элге эле жардам бериңиз келип атат. Бир туугандарыңызга, апаңызга, баарына жардам бериңиз келе берет да. Жардам берип, анан акча тапкыңыз келет. За то, что вы им помогаете, вы хотите либо благодарность, либо деньги. Вот, сизге эмне жетишпейт? Жаңы эле өйдө да айтып кеткендей, 3 жетишпейт экен. Бул анализ. Тапкан акчаңыздын баарын сливать этесиз. Деньги в унитаз деп коем мен обычно. Тапкан акчанын баарын кайра корото бересиз. Анализ жок сизде. Анализ жок. Так, мен бул акчаны чогултам. Коротпойм. Мен бул акчаны мындай кылам деген нерсе жок. Бүгүндөн баштап, эгерде сиз таласта болсоңуз, приложение болобу, но мындай тетрадь расходов, доход күнүнө жазасыз. Бүгүн мынча акча короттум, мынча акча таптым. Бул айда мынча акча короттум, мынча акча таптым. Бүт баарын анализ менен иш кыласыз. Эмне кылып атам, акчаны каяка которуп атам. Бүгүндөн баштап мындай блокнот алып туруп жазасыз. Расходы, доходы, расходы, доходы. Потому что сизге канча акча келсе дагы сиз коротуп салышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн сизге рекомендация берем. Финансылык сабаттуулук боюнча консультация же болбосо бир мини курс болобу, интенсив болобу же курс болобу өзүңүз үчүн кийинчерээк окуп алыңыз. Кийинчерээк. Кеңешим. Мен өзүмдөн кимди рекомендация бере алам? Алина Эркин деген менин 1 жылдык насаатчылыгымда окуган кыз бар. Онлайн интенсивтер 1000 сом, 2000 сом эле турат. Кийинчерээк окуп алсаңыз деле болот. Анын блокноттору бар, атайын умный блокноттору бар. Ичине доход, расход деп баарын жазып учет кылат да. Мага да белек берди эле, ушул жакта эле турат. Анан негизи айтам, ошо мен аны дагы мындай финансылык сабаттуулук боюнча спикер катары да көп чакырып турам. Ошондой сабак окуп өзүңүзгө туура, мисалы үчүн максат койдуңузбу, мен таластамын. Мисалы үчүн мен там айфон алгым келет, же болбосо мен үйүмө мен идиш жууганды жаман көрөм, мен 50 миңге посудомоечный машина алгым келет өзүмө 1 майга чейин десеңиз, күнүнө айына 10-15 миңден чогултуп ошону аласыз. Или же финансылык сабаттуулукту кичине үйрөнүп, азыр мен айтып аткан нерсе деле сизге уже көп, кандай десем, көп билим болуп атат. Мисалы үчүн, менин коллегам апасына пальто алып берди. Үйүндө балдары менен отурат, эч нерсе кылбайт, иштебейт. Но күйөөсү күнүнө 100 сом, 200 сом берсе, ошондон 50 сомдон блокнотуна чогултуп, апасына пальто алып берди. Караңызчы, бул дагы кандай керемет да. Тапкан акчадан дагы кирешеден бөлүп, то есть финансылык акчаны кармаганды үйрөнүшүңүз керек. Туура распределение расходов. Я это хочу деп эле эмоция калтырып, мисалы үчүн тияка бияка эмес, раз акча табатасызбы, раз. Коммуникация. Менде да үч жок сизге окшоп, ошон үчүн мен постоянно мондай дептер менен жүрөм. Так, бүгүн кофе ичтим 150 сомго. Bir ayda 150 сомдон күнүнө кофе ичкенде мага монча акча кетет экен. Мен лучше 25 миңге, 50 миңге кофе машинка алып алсам, мен 1 жылда канча акча үнөмдөйт экен. То есть анализ керек. Ошондо анан бизге кирешебизди дагы анализдеп, расходторубузду анализдеп, бизге ошол нерсе жакшы эме берет да. Сизге ошону рекомендация берем, жана сизге билим жетишпейт экен. Энергия, батып чарчап калат экенсиз, энергияңызды көтөрүңүз. Йога болобу, анан эме,
башыңыз монтип сүйлөбөй, көп үйдө отура берсеңиз дагы сыгылып депрессияга киришиңиз мүмкүн. Мына күн жакшыбы, балдарыңызды алып алып, кечке прогулка кылып, свежий воздух дышать этип да чыгып туруш керек. Өзгөчө аял киши үйдө да отура берсе, гимнастика жокпу, свежий, мындай мисалы үчүн, эми сиз боюңузда бар экен, негизи эле менин рекомендациям да, выходной болдубу, мисалы үчүн сатуу менеджерлик курста деле сиз айтсаңыз болот. Мен бүгүн выходной алгым келет, же суббота, воскресенье мага номер бербеңиздер. Мен балдар менен там каникулга кетип атам, же кайын журтка кызматтамын десеңиз, биз түшүнөбүз. Сизге номер берилбейт анда. Мисалы үчүн, бүгүн суббота, воскресенье биз тоого чыгабыз, бассейнге барабыз, плюс тоодон дөңгөлөктөр менен түшүп ойнойбуз. Мисалы үчүн, дөңгөлөктөрдөн түшүп ойнойбуз. Демек, бул нерсе бизге керек. Демек, муну айтып койсоң болду, мен балдар менин телефон на связи, мен мисалы үчүн тоодо жүрсөм деле WhatsApp'та иштей берем. Тоодо жүрсөм да WhatsApp'та иштей берем да, ошон үчүн мен как бы жумуш работам меники тиги. Бассейнге барсам деле чакыр, мен уже көнүп калгам да. Сиздер менин стористеримди көрүп, мени көрүп уже эметет болушуңуздар керек. Бүгүн мага 2-3 жазды да, мен да апама барганда ушинтип тартам депчи. Пожалуйста, тарта бергиле. Пожалуйста, тарта бергиле. Анан эжеке, сиздики ошол. Анан могу башыңыз ооруп, мондай бук болуп баштайсыз да, сиз көбүрөөк басышыңыз керек. Эми боюңузда бар экен, анан аябай көп басыңыз деп айта Кызым бар, алам. 5 айлык кызым бар. Төрөп алган 5 айлык. Боюңузда жок, все, круто тогда. Мына күн тийип атат бизде Бишкекте, мисалы үчүн. Эшикке деле чыгып, үйдү тегеренип, колясканы сүйрөп алып, балдарыңыз менен. Аларга да жакшы, мисалы үчүн, детский площадкага барышат, свежий воздух дышать этишет. Ошону балдарга көндүрүш керек. Свежий аба, өзүңүз дагы чыгып, басып баштайсыз. Сизге басуу керек. Эмоциональность да, сиз чмотуп, эмоциональность, миссия дейт ушундай. То есть ал нерсе менде да бар да, эмоция калтырып, катуу айтып сүйлөп салыш керек. Кыймылдап сүйлөгөндөрүмдү деле караңыздарчы, эмоцияда. Анан ошол эмоциядан кетиш үчүн сизге спорт керек. Албетте, эми таласта фитнеске барыңыз, анан буга барыңыз деп айта албайм, даже ходьба, жөө басып, күнүгө жөө басып эле ходьба кылуу, үйдү тегеренүү, колясканы сүйрөп алып, балдар менен эшикке чыгып, или же там таластын тоосуна барып, дөңгөлөктөрдөн балдарды ойнотуп, күйөөңүз менен, сиз балаңыз менен болуп, ушундай бир нерселерди да кылсаңыздар болот да. Анан сизге ошо спорт керек. Өзгөчө сизде мына энергияңыздын баары башта да, денеңизге тараш үчүн сизге спорт керек. То есть спорт дегенде эми ходьба, хотя бы просто тупо сапожканы кийип алып деле басып баштаңыз. Басканда мээдеги хаос, анализ болбойт, негативный ойлор көп да, сиздечи ошолор кетип баштайт. Басканда. Анан наушниктерди коюп алып, телефон чукуп эмес, кичине мындай асманды карап, күндү карап дегендей музыка укпай, ошондо мээңизде могу нерсенин баары кетет. Хаос кетет, и вот нерешительность, сомнение көп болот сиздечи, сомненияларчы болбойт, колуман келбейт, я никто деп өзүңүзгө ишенбестиктер ошондой кетип баштайт. Кыймыл аракет, денени кыймылдатыш керек. Анан албетте чөйрөгө кошулуңуз, билим жетпесе, албетте чөйрөгө кошулганда уже дисциплинага өчөсүз. И тупо делайте, что вам говорят. Тупо делайте и начинайте работать акырындык менен. Ошол айым, сизге ошол нерсени каалайм. Психология жаатына жакшы экенсиз, любой сфера там, где есть деньги. Анан мыкты сатуучу товар болобу, любой нерсени жакшы сата аласыз. Анан өзүңүздү эмес, башкаларды чыгаргыңыз келет. Элге жардам берип, акча тапкыңыз келет. Элге оказывание людям каких-то этих, анан көп сүйлөгөндүктөн ошо сүйлөп сата аласыз да сизчи. 400 да көп сүйлөйсүз. Анан еще 9 экенсиз, сфераңыз 8, это значит трудоголик, работяга. Сүйлөп жакшы иштеп, сүйлөп акча тапчу айымсыз. Сатуу менеджерликте и так эле сүйлөп акча табасыз. Болгону адамдар менен коммуникация кылганды билим алыңыз, билим жетишсиз экен, анан энергияңыз аз экен, бат чарчап калат экенсиз. Ошо энергияңызды көтөрүңүз, жанагынтип басыңыз, үйдө отуруп алып, ютубду ачып алып, гимнастика жазаңыз, йога кылыңыз, кыла бериңиз өзүңүз үчүн. Сизди көрүп балдарыңыз кыла беришет, кыздарыңыз кошулат. Сиз аларга пример болосуз. Мисалы үчүн мен үйдө гимнастикаларды кылып, бир нерсе кылып калганда, кыздарым айтышат: "Ты что, хочешь похудеть, мам, да?" деп. Мен туура башташат. То есть мы для них пример. Хорошо? Хорошо, чоң рахмат кызайым. Сизге ыраазычылык. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Сонун информацияларды алдым. Мен үчүн өтө сонун болду. Рахмат сизге. Рахмат сизге дагы. Бул эми кыскача маалымат бердим, түшүндүрдүм, жөнөкөй тилде түшүндүрүүгө аракет кылдым. Анан курска катталсак сүйлөп баштайбыз деп суроо берип атышат.
адамдар кызыктай да, мисалы үчүн мен деле мисалы үчүн идеалдуу сүйлөбөйм, карасаңар орусчаны кошом, деп деле сүйлөп атам. Эгерде мен ораторго барам, оратор мени деген оратордун курсун окуйм, оратор менден укмуш оратор кылып чыгарып салат деген үмүтүм бар болсо, албетте ал мага инструменттерди берет, мынтип сүйлө деп. Бирок ал мени 6 күндө же 1 айда оратор кылып чыгара келбейт. Только практика. Туурабы? Только практика. Мисалы үчүн тренингтерди канча Ошко барабыз, Москвага барганда каалаймбы, каалабаймбы мен ведущий болуп калам да. Анан ошол жерде элдин астында калтырасаң да, титиресең да, мисалы үчүн монтип эфирге чыгып деле сүйлөшүш оңой эмес да, оңой иш эмес. Анан калтырасаң да, корксоң дагы сүйлө, коркуу сезим качан арыласың? Действие. Мен коркуп атам, эфирге чыга албайм, элдин баары азыр мени шылдыңдашат, анан мага суроо берсе жооп бере албай калсамчы, эмнени сүйлөйм деп отура берсе, мен отура бермекмин. Туурабы? Ошол коркуумду жеңип, сиздердин астыңарга чыгып, сүйлөп атканым үчүн мен ошол коркууларды жеңип атам. Эмне менен? Кыймыл аракет менен, действие менен. Мына эфир бүткөндөн кийин мен вау, классно, я молодец деп туруп энергиям көтөрүлүп калат кадимкидей. Мен коркуп отуруп алып, коркуп атам. Эмне дейм? Суроо берсечи, мен жооп бере албай калсамчы? Анан бирөө мени дура, лох деп жазып койсо эмне кылам? Мен ыйлайм деп отурсам, отура бермекмин, Ошон үчүн элдин астында сатуу менеджерлик курсунда, мисалы үчүн силер элдин астында сүйлөбөйсүңөр, силер ар бирөө менен отдельно сүйлөшөсүңөр. Клиенттин номери, лид номер мага таштайт, башка жактардан таштап, номерлериңерди жазып атасыңар, ошо силер менен индивидуально WhatsApp аркылуу адам менен сүйлөшөсүң. Адамча сүйлөшкөндү, албетте бул жана эмне үчүн психологиялык курсумду окугула деп атам. Адам менен адамча сүйлөшкөндү үйрөнөбүз биринчи. Орой мамиле кылбай, бул өзүңөр үчүн кылып атсаңар дагы жашооңорго дагы чоң өбөлгө болот да, опыт болот. Сүйлөгөнүңөр макул мен үчүн болсун, зато опыт, өнөр болуп атат да сиздерге. Жашоодо дагы сиздер ошол нерсени пайдалана аласыздар. Опыт менен өнөрдү өмүр бою силер өзүңөр менен алып кетесиңер. Мен аны силерден кайра алып кел мага, кайтарып бер деп алып кала албайм. Туурабы? Туура. Мени тандаңызчы дейт. Кундуз айым сизге ыраазымын дейт. Классно. Азыр 1 айымга мен жолдомо жөнөтөм. Жолдомо берем. Кыйын айымсыз дейт. Рахмат. Кыйын эмес, бактылуу болгум келет. Бактылуу айым. Кыйын, күчтүү эмес, күчтүү. Билем, күчтүүмү? Күчтүү маалымат бердиңиз дейт. Кыскача өзүнө түшүндүрүп, ар бир адамдын өзүнүн жөнөкөй сөз менен, ар бир адамдын өзүнүн деңгээлинде түшүндүрүүгө аракет кылдым жана кыскача маалымат бердим. Негизи эле ошондой да, бул нерсе бизге көп мындай жашообузду жеңилдеткенге жардам берет экен. Курска келсек эле сүйлөп баштайбызбы деген сонун экен. Каалайсызбы, каалабайсызбы, саткы кыз келсе сүйлөйсүз да любой адам менен. Сүйлөшкөндү үйрөнөсүз. Бул эң сонунда билим менен сүйлөп акча тапкан. Классно же. Жылуу жумшак үйүңүздү. Билбейм башка эмне жумуш кыла аласыз дагычы. То есть үйдө балдар менен отуруп, сүйлөшүп, сатып акча табасыз. Товар алып аны элге сата албай эмес, даяр нерсени эле сатасыз. Сизге болгону система. Мисалы үчүн 7500 сомдук сатуу менеджер курсун кийин сатып калсаңыз, командабызга келип, андан 15% сиздин бонусуңуз. Сиз аны окутпайсыз, жоопкерчилик мисалы үчүн менде болуп албайсыз, болгону сатканыңыз үчүн 1000, там 15% 1250 сом болот экен. Ошентип күнүнө 3 адамга, 5 адамга сатсаңыз, жаныңызда 2000 же 5000 күнүнө түшө берет акча. Туурабы? Туура. Эгерде сиз 10 күн, 15 күн, 20 күн кечке сатып туруп акчаңызды алсаңыз, сатканыңызга жараша зарплата аласыз. Мен стористен көрсөттүм го. Бул айым мына иштегенине жараша 5000 алды, бул айым иштегенине жараша 20 000 алды. Бул айым иштегенине жараша 7000 алды, бул айым иштегенине жараша 100 000 алды. Ким канча табат? Бул сиздин өзүңүздүн убактыңызга жараша, каалооңузга жараша кирешелериңиз болуп саналат. Анан сатуу менеджерликте иштегенде деле мисалы үчүн сатканды үйрөнүп алып, өзүңүзгө деле жашооңузга колдоносуз. Балким эртең бүрсү күнү сиз дагы бизнес ачкым келет, соода саттык менен алек болгум келет, может базарга чыгам дейсиз, товар сатып. Товар сатканда деле мына Дордойдогунун жарымы келип атышат, онлайнга чыккыбыз келет. Отурабыз монтип ары бери өткөн адамга сатып. Онлайндан болсо доставка менен дагы соодабызды күчөтмөк экенбиз, онлайнга кантип чыгабыз деп келип атышат. В любом случае бул нерсе керек болот. Жашоодо сатуу эч качан старомодный болуп өтүп калбайт. Сатуу эч качан өчпөйт, модадан чыкпайт.
Сатуу бул өмүр бою керек нерсе. Минимум биз өзүбүздү элдин астына чыгарганда, өзүбүздү деле сатабыз мындайча айтканда. Эмне дегенде, себеби дегенде мисалы үчүн мен азыр барып банкка чоң болом же банкка барып иштейм десем, мен өзүмдүн убактымды, билимдеримди, опытымды сатам. Эртең менен 9-дан баштап 6-га чейин. Но мен гос жумушта вообще не могу работать. Мен лучше базарга чыкканым оң. Мен, не знаю, документтер менен алек болуп, мне уже вот это не хочу я. Акрубашка кийип не хочу. Акрубашка кийип алып, анан эртеден кечке ошол жакта нет. Кечке отуруп, отпуск 1 жыл күтүп, честно, не мое. Мен еще бир болгондуктан өзүм хозяйка болгум келет. Мен турмушка чыгып атканда дагы улуу үйдүн улуусуна атайын, ну, атайын эмес, эми мен ушуга приоритет койгом да. Мен өзүм эркин жашагым келет, үйүмдө эркин кийинип жүргүм келет. То есть ошондо эле мозги включила, оказывается, да. Анан эми албетте нике кайыптечи. Кудайыма 1000 мертебе шүгүр. Раматылык атам аябай айтып калчу, сен эч нерсе кылбайсың үйдө, тиги кайненең эч нерсени кылганды билбейт экен деп айтат го депчи. Анан мен тамашалап калам азырчы. Жеңелерим, апам, кайненем сүйлөгөндөчү, апа, зато я деньги зарабатываю деп коем, болду да. Колуман келген жардам кылып атам депчи. Бирок албетте аял кишиге өнөр керек. Өнөр керек, үйрөнүш керек. Кундуз айым, чөйрө деген кандай карайсыз дейт. Чөйрө эң маанилүү дайымдар. Чөйрө эң маанилүү. Чөйрө бизди астыга жылдырат. Благодаря окружению, именно окружение. Мисалы үчүн насаачылыкка келгенде, баары чөйрөдө группада бири-бирин көрүп, где-то конкуренция болуп, мен ушулардын ичинен номер 1 болгум келет, мен 1-орундукту алгым келет, же болбосо мен мону кылгым келет, мен Кундуз Таштановага кейс болгум келет, ушунча акча тапты деп мен рекламасына чыккым келет, сторисинен чыккым келет, өзүн реклама кылгысы келгендер бар мисалы үчүн да. Чөйрө менен өзгөрөсүң. Мен дайыма айтып келем го, мисалы үчүн мен орустардан, казактардан барып окуп атканда, алар только онлайн окуйсуң да алар да, жанына бара албайсың, жолугушуу деген жок. Алар каякта, биз каякта. Мы до них не дотянемся, а биздин менталитет башка, бизде сатуулар башка, бизде иштеген техникалар башка. Анан мен дайыма айтып келем, орустардан окуп атамбы, күчтүүлөрдөн окуп атамбы, мен номер 1 продюсер, я самая крутая деп айтпайм. Ошо именно күчтүү, менден да күчтүүлөрдүн чөйрөсүнө барып, эң эле лох пусть лучше ушул жакта мен болгонум жакшы. Потому что алар менен мен бүркүттөр менен мен өсөм. Прям инсайд. Бүркүттөр менен өсөсүң. Эгерде сен ошол чөйрөңө эң мындай неудачниктерди, лохторду чогултуп алып эле ошолордо эң эле крутой сен болсоң, анда наоборот энергияңды ошолорго коротуп, эми өсүүгө мындай кыйыныраак болот да. Ошон үчүн биз жакшы чөйрөгө, сен каалаган жашоо менен жашап аткан адам менен таанышып, достошконго аракет кыл. Даже инстаграмдан подпишись, восхищаться эте бер, жаза бер, реакция жөнөт, жаз стористерине, достош, комментарий жаз. Эмне үчүн жаман сөзүңдү аябайсың, жакшы сөзүңдү аябайсың, оозуңдун желин аябайсың да. Даже инстаграмдан катталып алып, ошонун жашоосун восхищаться этип, я тоже хочу деп, мындай прям восхищение менен карасаң, ошол нерсе сага да келет. Мен деле 5 жыл мурун таң калчумун да. Вау, круто! Кофейняга барышат, жыргап кофе ичишет, тамак жешет, а менин акчам жок. Блин, кофейня, ресторандарга барышат постоянно. Вау, балдарым жакшы кийинтет. Ал кезде мен даже балдарыма жакшы кийим алып бере алчу эмесмин. Карасам, жолдошум ипотека төлөйт. 5000 сомго 1 айга жашаган күндөр болгон. Но именно ошондой жолдошум үчүн, именно ошондой ситуация үчүн менде ушундай рывок болду. Ошол кризис, ошол боль мага азыркы өзүмдү табууга алып келди. Адам деген башка ситуацияда өзгөрбөйт да. Баары жакшы болсо комфортто жашай берет, окубайт, изденбейт. Бул жеринде больно болуп страдать этип атканда анан окуп баштайт. Башкада изденбейт. Это нормально. И только ушундай окуулар аркылуу трансформация болосуз. Сатуу менеджерликти окуп иштеп көрөсүз. Как минимум курстун акчасын актап, сиз өзүңүз иштегенден кийин иштейсизби, иштебейсизби өзүңүз чечим чыгарасыз. Бирок я рекомендую командага кошулуп, мындай мүмкүнчүлүк берилип атканда иштеңиздер, окуңуздар. Анан мен сатуу менеджеримди окуп коюп эле бүтүп калбастан, психологиялык жактан да өзүңүздү өнүктүрүңүз. Бул өзүңүзгө болгон вложение. Өзүңүздү ар тараптан өнүктүрүп, изденишиңиз керек. Мисалы үчүн мен азыр СМ мадисин алдым, издейм деп атам. Эми нерсе жетпей атат, дагы оку. Бул өзүңдүкү деп атам. Окуй бер, өзүңдү кара, оку, изден. Өсүшүң керек. Изденип, жакшы болуп, өсүп баштасаң,
зарплатаң да көтөрүлөт. Мен үчүн эмес, өзүң үчүн да. Аны адам өзү деле түшүнүш керек да. Бул только башаты гана. Сонун эфир, аябай сонун сабак болуп жатат. Дейт. Классно. Рывок болгондо, ооба, рывок болгондо кыймылдайбыз. Мен жашоомдо албетте тоже через кризис, трансформация өзгөрүүлөр башталган, через боль өзгөргөм. Андан кийин уже монтип акчамды чогултуп алып, жанагынтип Дубайга, Турцияга, андан сырткары былтыр эле ошентип баштадым. Буга чейин чоң курстарды онлайн эле алып окучумун, насаатчылыктарды окучумун. 12 наставнигим болгон. Бардыгына ыраазымын. Мен бардыгына аябай ыраазымын. Ушул наставниктер аркылуу мен өзүм эле асмандан келип түшүп умный болуп калган жокмун. Именно устаттардын аркасынан ушул ийгиликтерге жетип атам. Бардык устаттарыма ыраазымын, прям от души ыраазымын. Ар бирөө ичинде эмне болсо ошону берди да. Ошон үчүн бир гана ыраазычылык менен өсүү болот биздечи. Азыр сизде мисалы үчүн баарына претензия болуп атса, демек детский позициядасыз. Ким көрдү детский позиция деген сабакты? Ким көрдү коркууларды жеңебиз деген сабакты? Да, азыр бир айымга сонун жолдомо ойнотолу. Тут столько желающих. Вау, 20 человек. 20 человек у нас тут желающих. 20 человек желающих. Классно эфирге. Курстан кийин 100% кепилдик бересизби жумуш менен камсыз кылууга? Курска чейин эле өзүм командама алам деп атпаймынбы? Мындай түшүнүш оор го адамдарга. Курска келгендерди командама алам. Иштейсиз сразу. Биздин командага кошулуп иштеп баштайсыз. Дароо иштеп курстарды прям трудоустройство сразу 100% гарантия деп атам да. Анан командам толгондон кийин командама алам деп айтпайм уже. Өзүңөр үчүн окуйсуздар, жумуш табууга бүт жолдорун айтып берем. Жумушту табууга албетте жардамдашабыз, бирок өзүңөрдөн таап иштеп кете аласыз деп уже балким эмкиде ошентип айтышым мүмкүн. Саламатсызбы? Бизге эфирге ким кошулду? Саламатсызбы, эже? Көрүнүп атамбы? Жок, экранды өзүңүзгө айлантсаңыз. Эми көрүндү эле. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Назира. Назира айым, каяктан чыгып атасыз? Кайындыдан. Кайынды көл тарапка баратканда, же Сосновка бараткандабы? Сосновкага баратканда Кара Балтадан ары. Все. Канча жаштасыз, Назира эже? 51. 51 жашта. Эмне менен алексиз? Эмне Үйдө кыласыз? элемин азыр ошо сатуу менеджерине жазылгам. Классно. Үйдө отуруп иштеп, неме кылайынчы депчи, анан мен эме туулган күнүмдү неме кылай айтайынчы деп чыккам эфирге. Айтыңыз. 20 эме ошондо мен ошону эме кылып билейин дегем да, өзүм паспортумда 26, бирок 25 деп жылда белгилеп келишкен да. Эми айтамчы, кайсыл немени роль ойнойт бул жерде? Двойственность деген нерсе бар. Бул нукура Кудай берген күнү, төрөлгөн датаңыз кайсыл дата? 25 экен. 25. Паспортто 26сызбы? Негизи ошо туура эмес да. Негизи ушул эфирди көрүп аткандар, записти көрүп аткандар, кийин дагы балдарыңар кайсыл күнү төрөлсө ошол күнү менен паспорт коюп, ошол күнү менен туулган күнүн өткөргөн жакшы да. Себеби дегенде бул да жөн эмес да, Кудай берген энергия болуп саналат. Негизи 25 экенсиз, анан дальше 25 09 1973. 1973. Анан бирок мына паспорт, негизи биз паспортты санашыбыз керек. Бул документ да, бул факт дегенди билдирет. Анан иши бирок өзүңүздүн жашоодогу туулган күнүңүз башка болуп атат. Ошон үчүн бул жакта эки энергия иштейт. Двойственность. Мындайдасыз болуп калат да. Анан запросуңуз эмнеде? Акча жаатында. Анда 8 окшойсуз, 26 окшойсуз деп койгоймунбу? Мен акча чогулта албайм. Акча келсе дагы бат эле кетип калат да, чыгып кетет. Акчаңыз вообще жок экен сизде же? Акча жок экен сизде. Акча жок экен.
бирок анализ бар экен 73. Анан эме да кыймыл, действие, практичность. Вы любите брать, вы хотите, вам всегда мало. 25 менен караганда сизде дайыма акча келсе дагы мало, вам всегда мало, у вас мало энергии может быть. Хотите. Бул эми жетилер ошондой да. Черная дыра деп коет жетилердичи. Мало, им мало, еще хотят, еще хотят. Анан мисалы үчүн бул жакта эмне айтсак болот. Если сизди жети катары санасак, жети, но түшүнүктүү экенсиз, сизде 2 бар экен. Түшүнүктүүсүз. 26 менен караганда еще спокойно, комфорт, үйдө жанын багып, өзүн карап алып, жанын кыйнабай акча тапкысы келет. Мисалы үчүн мен эми 50-51 жашта болсом деле, мисалы үчүн я хочу деньги десем, мен базарда деле чыгып иштей бермекмин. Бирок могу мисалы үчүн кээ бирөө бар да, жанын кыйнабайт, үйдө отуруп, жай кыймылдап, өзүн карап, зачем мага дегендер бар. А мен я из тех, кто вот реально работает, хочет этого, да? Мен сизди өзүңүздүн туулган күнүңүз боюнча эле, 25 боюнча эле карап көрөйүн, Хорошо. 25 боюнча эле карап көрөйүн сизди. 73. 73. Миссияңыз 9 экен да. 7-9. 7-9. Деньги поэтому хотите. У вас бул жылыңыз 7 экен, трансформационный год. Где-то будете страдать внутри, аябай. Я прошлый год былтыркы жылым 7 болду. Внутренний сыгылуу болот да, жан дүйнөң кечке кыйналып, эмне мындай болуп атат. Кризис болот, кредит, бир мындай эч нерсе албаганга аракет кылып, аман эсен ушул жылдан жакшы чыгып кетейин деп ниет кылсаңыз болот. Потому что трансформационный жыл деп да аталат да булчу. Анан эгерде 26 менен санаганда, сизди туулган эмеңиз боюнча 26 менен санаганда, 26 менен санаганда сиздин миссияңыз 1 экен да. 8 женщина руководитель, ой менен баш бербейт, укпайт, кризис менеджер, признание любит, критику не любит. Ну, в общем, вы хотите деньги, өзүңүз айткандай эле, я хочу деньги дедиңиз го башында. Деньги для вас важны. Но сиз через понимание, да, через понимание, через людей. Анан сизге я рекомендую, интуиция у вас мощно работает, вы реалист, интуицияңыз мощный, да, вы можете вот именно духовная, да, больше такая духовная, понимающая из всех 7 и 8, и такая больше духовно богатая вы. Харизма, интуиция, желание работать сизге, в голове ясность качан келет, сизде бул хаос башыңыздан кеткенде, желание работать келгенде, анан акча келип баштайт да. Анан ошол акчаны сизге желание работать. Сизде 8 жок турбайбы туулган күнүңүздөчү, бирок паспортуңуз 8 экен. Бирок 8дердин ичинен кичине жалкоорок 8 экенсиз да. Болгондо дачы анан сиз башкарып акча тапкыңыз келет экен. Башкарып адамдарга, но как 7 жакшылап сата аласыз да. 7 көбүнчө сетевойлордо, 7 көбүнчө сетевойлордо көп да. Адамдарга жакшы мындай прям жакшы сатуучулар, потому что булар бүт сетевойдо иштеген баардыгы эле көбүнчө жетилер болот да. Анан эмоция көп экен бул жакта. Анан сизде бул двойственность болгондуктан тиги да энергия иштейт экен, бу да энергия иштейт экен да. Паспорт менен сиз 8-1 экенсиз. 8 миссияңыз 1 экен. Миссия 1, миссия одиночества и власти. Власть вы хотите, властная женщина. Бийликти хотите, руководить хотите, башкаргыңыз келет, критиканы терпеть не можете. Жалгыздыкты, ызы чууну эмес, өзүңүздү тандаганды жакшы көрөсүз, мындай где-то прям кайфуете где-то от одиночества, может быть. Результат хотите, деньги хотите. Для вас результат это деньги болот атат. Анан жумуштан качпай иштегенге деле даяр экенсиз. Реалист экенсиз, духовно богатая. А если туулбаса туулган күнүңүз менен санасак, миссия 9 тоже акча. Миссия 9 деп предыдущий эжени айттым го, ошонун баардыгы сиздин тоже касается. Адамдарга жардам берип, анан хотите деньги. Анан из-за того, что у вас 7 болгондуктан признание, постоянно признание, критика эмес, сизди только мактап иштетишибиз керек экен. Сен жакшысың деп. Сен жакшысың деп.
Бирок түшүнүктүү экенсиз. Жетилердин ишинен эң эле түшүнүктүү экенсиз. Анан жолдошуңуз барбы, жокпу? Бар. Классно, классно, классно. Это круто. Потому что то, что у вас есть жизнь с ним, с супругом, это очень важно влияет на ваши деньги. 7 менен 3 жакшы совпадение болобу? 7 менен 3. Анын Ал 21. 21 Ал 20. толук датасычы? 21.08.1968. 68. 3 умный турбайбы, холодный, но заботливый. Мгм. Умный очень, статный мужчина. Мгм. Сизге караганда он очень такой грамотный, умный, такой да. Миссиясы 8 турбайбы, бирок действиялары холодный мужчина экен, холодный, грубыйраак эмеспи? Холодный Грубый. мужчина экен, да, холодный, грубый. Менин жолдошум да ошондой да, холодный, холодильник мужчина экен, холодильник мужчина эркек экен. Миссиясы 8 экен, иштерман. Мисалы үчүн ал 8 иштерман да, күнү түнү иштегенден коркпойт. Сферасы 6 экен, 6 экен, то есть я вам рекомендую очень прям жолдошуңузга прям от душински прям жакшы мамиле кылып, жолдошуңузду ты самый у меня умный деңиз. Ты у меня такой умный. Благодаря тебе мы ушул үйдө жашайбыз. Благодаря тебе деп эле мактап туруңуз аны. Ты у меня умный. Умный десеңиз үчтөргө аябай жагат. Иштерман экен. 3 жок 4 7. Энергиясы бат. У него нету 7, да. Энергиясы ошо чарчап, метип калат экен да, бирок көбүрөөк иштейт экен да. Быйыл ошо сомнение болуп, метиши мүмкүн. Быйыл жылы 2 экен. Сиз болсо самоуверенный действия кыласыз да көбүрөөкчү. Өзүңүзгө уверенныйсиз, быстрый экен. Бирок эмекенсиз, сизде 51 жашта болгонуңуз менен энергияңыз көп экен. Бат кыймылдайт экенсиз да. Бат кыймылдайт экенсиз. Бат идея келдиби, бат жасайт экенсиз. Ошонуңуз бар экен да. Анан жолдошуңуз экөөңөр подходите, почему не подходите? Жашоодо жок, мага подходит, не подходит. Жашооңузга үчүңүз жок болгон үчүн, ал статный, сиз үчүн умный болгон үчүн сиз ага тартылгансыз. Иши ал результативный эркек, результат жасаган эркек да. То есть ал деген адамдарды башкарып, мээси менен акча тапкысы келет. Ал кара жумуштан качпайт, только акча, результат деген эркек. Сизден дагы ошентип айтышы мүмкүн да. Сатуу менеджер окудуң, кана результат. Ал үчүн результат только акча болот. Да. Ошон үчүн сиз ага айтпай эле коюңуз. Сиз ага аны айтпай эле, мисалы үчүн результат мына деп эле, мен курсумун акчасын актадым, мен окуп атам, чөйрөгө кошулдум, мен зато үйүмдө отуруп, допустим, 10-15 миң бул дополнительный доход, пассивный доход, экинчи жумуш катары сонун жумуш таап алдым деп да ушинтип айтып койсоңуз болот. Потому что анын сферасы, миссиясы 8 турбайбы? И плюс еще эркек болгондуктан эркектер результатты только акча менен көрүшөт. И семейный бюджеттен албетте акча бергиси келбейт. Ошон үчүн сиз башында өзүм окуп атам, өнүктүрүп атам деп койсоңуз болот. Потому что алардан акча сурап туруп кайра алса берсек, алар мына мисалы үчүн менин жолдошум деле ошондой да. Мен 80 миңге Мерим Төлөбергенден насаатчылык окудум. Ал жакта женская комьюнити чөйрө да. Анан ал мени мынтет да. Алда 8 да. 80 миңге окудуң, ким болуп чыктың дейт. Бетке тарс суроо. 80 миңге окудуң, ким болуп чыктың деп дароо берет. Мен айтам, мен чөйрө таптым, мен өлө бизнес ледилер менен тааныштым, мен Мериша менен достоштум, анан биз сонун энергияда болуп атабыз. Ал үчүн ал результат эмес. Акча. То есть ким болуп чыктың? Эмне канча акча таптың дешет да. Это нормально. А так как ал 8 экенин билем да мен, ошон үчүн мен айтам да, мен бизнес чөйрө менен тааныштым, ошол жактан 2 айым, 3 айым, 2 айым деген там насаатчылыгыма келди, же болбосо мен алар аркылуу чөйрөмдү алмаштырып, алар менен подружкалар менен да тааныштым, алар мына мага насаатчылыкка келди деп коем, всё. То есть алар үчүн результат только акча менен санашат да. Так что вы эметпеңиз агачы, анан эмне жатасың үйдө, иштебейсиңби деп айтышы мүмкүн. 8дер ошондой. Айта беришет. Анан булардын анализи выгода, только выгоданы карашат. Еще троечка другая, у вас муж. Подходите, почему не подходите? Как раз таки дополняете друг друга, между прочим, потому что у вас же нету 3, а вот у него это есть. Негизи 3 эркектер, эң мындай заботливый эркектер 3төр деп саналат. У вас мужчина мындай, он не может, ал үчүн сүйүү бул сизди забота кылуу. Ал айтып атат, мен күнүгө акча таап келип атам, мен сүйүүмдү билдирип атам, мен результат берип атам, мен үй бүлөмдү багып атам, ушул результат, ушул сүйүү деп билет. Сүйүү ал үчүн забота, камкордук. Эң камкор эркектер ошо 3төр болуп саналат. Түшүндүңүз,
Түшүндүм. Ошол Түшүндүм. эжеке все, Ага. сиз жакшы сатуучусуз. По двум эки тараптан сизге результат важный экен. Ошон үчүн сизди күтөбүз. Рахмат. Хорошо? Рахмат. Ага. Все. Каерден басып чыгып кетет? X'ти басасыз. X'ти басасыз. Икс это где? Үстүдө. Икс. Үстүдө А, X турат. Ага. Ага, все. Классно. Жолдошум бирөөңүздөр менин менеджерлериме чалып турсуздар. Менин жолдошум мындай туулган күнү ал мага подходит деп. Бул туура эмес. Кудай жөн баш кошпойт силерди. Бул дагы трансформация, бул дагы сага сабак. Жаныңа келген жөн эле адамдар келбейт. Мен да силердин жашооңорго жөн эле келген жокмун. Азыр бул эфирде отургандар, записти көрүп аткандар жөн эле эфирди көрүп калган жоксуңар. Жөн эле бул жерде болуп аткан нерсе дагы жөн эмес. Силер ичиңерден запрос кылып, Кудайдан балким суранып, же болбосо мындай бир бул дагы трансформация. Ар бир адам бизге опыт, тажрыйба алып келет. Азыр мен бир айымга жолдомо жөнөтөм. Комментарий жазып аткан айымдардын ичинен көзүмдү жумуп туруп бир айымды тандаймын, 15 январда бизде сатуу менеджер курсу башталат. Онлайн тарифке катталсаңыздар болот. Потому что VIP тарифке орун жок, VIP тариф бизде 15 миң турат. Анан калуучулар өтө көп болуп аткандыктан эмки поток, то есть февралда 15 февралда башталчу поток только 15 миңден үйдө болот. Себеби дегенде биз баардыгын эле командага ала албайбыз. Калуучулар өтө көп болуп атат. Ошон үчүн февралда уже онлайн тариф эле ошол 15 миң болот. Балким аякта VIP тариф жок болот. Ошондуктан баарыңыздарды чакырабыз. Бул биринчи жолу ушундай жандуу зумдар менен плюс get курстагы сабактар менен өтүлөт деп турабыз буюрса. Анан эмне үчүн биринчи күндөн тарта эле, то есть биринчи күндөн тарта эле силерге номерлерди берип, алар менен сүйлөшүүлөр башталат. Сатуу эмес, сүйлөшүүлөр башталат. Жана ал техникаларын эмне кыласыздар, аны сүйлөшүүлөр биз именно сиздер жашоо өзөгү трансформация курстарын, Ызаткан Жусупованын психологиялык курстарын сатып баштайсыздар. Ызаткан Жусупованын да курска келгендер менен тааныштырып, Zoom'га алып келемин. Zoom'га алып келип, ошол жактан өзүн дагы айтып бердиртип, мен өзүм менен дагы Zoom'дар болот албетте. Өзүм дагы Zoom'дан сабак өтөм. Сөзсүз түрдө албетте 2 жума өткөндөн кийин өзүм дагы Zoom'дан сабак өтөм. Бирок эртең мененки Zoom'дар сатуу бөлүмүнүн башчысы менен болот, Айдана менен болот. 4 баласы менен элестетиңиздер, сатуу бөлүмүнүн башчысы болуп, күнү түнү иштеп аткан маалы. Андан сырткары кечки маалда Роб сатуу бөлүмүнүн башчысы Минура 4 баласы менен банкта иштеп алып, күнү түнү иштеп аткан маалы. То есть иштеп аткан айымдар иштеп эле атышат. Эч кимден күнөөлөбөй, эч кимден бир нерсе дебей, таарынбай, катуу сөз угабы, акырын сөз угабы, баардыгына туруштук берип иштеп атат. Тупо иштеп атат, потому что алардын максаттары бар. Алардын максаттары барбы? Аларга эч нерсе влиять этпейт. Кичинекей баладай болуп таарынып отуруп калбайт. Тупо иштешет. Все. Эч кимге таарынып кереги жок. Бул мага эт бербей койду, анан жолук салба. Эч кимге таарынып кереги жок. Таарыныч только өзүбүздүн ичибизден жейт. Билебиз, Азыр бир айымга мен жолдомо ойнотом, айымдарым. Келиңиздер, активдүүлүк көрсөтөбүз. Келиңиздер, активдүүлүк көрсөтөбүз. Эң мыкты бир айымга биздин сатуу менеджер курсубузга бир гана келбестен командабызга дароо кошуласыздар. Кепилдик бересизби, гарантия деп, мисалы үчүн кээ бир айымдар жаңы эфирден кошулуп аткандар бар окшойт. Мен сатуу менеджерлик курсуна келгендерди дароо командама алам. Иштебейм деп эле өзү кетип калбаса, командада калып иштейсиздер. Канча сатсаңыздар, ошончо бонус алып, процент алып иштейсиздер. Иштегениңерге жараша кирешелериңер болот дегендей. Анан сатчу нерсе көп бизде, мисалы үчүн. Ошондуктан психологиялык тараптан курстар болобу? Мына мисалы үчүн азыркы эжеке Назира эже Сосновкадан чыкты го. Эмне үчүн даже 51 жаштагы эжекелерди дагы биз чакырабыз? Себеби дегенде Ызаткан Жусупованын курсун как раз 40, 50, 60 эжекелер окушат. Мен стористен көрсөтөйүн. Бүт мамамдай болгон эжекелер окушат. Эмне дегенде, булар Советский Союздан дагы калган айымдар, өзгөчө таарыныч, блоктор көп да. Анан ата-энеси бербей калган нерсени акчадан, күйөөсүнөн, башка жактан күтө беришип дагы жашоодо болгон аборт, выкидыштар дагы карыздарына, кредиттерине дагы түзмө-түз акчасына дагы маани влиять этет да. Аборт, выкидыши, это все влияет на ваш доход. Күнөөлүү сезимдер. Күнөөлүү сезген айым чоң акчаларды өзүнө привлекать этиш оорураак болот да. Чоң акча жашоосуна келиш оорураак болот. Анан 1000 акылдуулар болуп деле дисциплинасы жок болсо дагы сложно.
Келиңиздер эмеде сатуу менеджер курсун 7500'дү сиздер бронь кылбай туруп 7500'дү 3 айга чейин бөлүп төлөө. То есть М плюс аркылуу алсаңыздар болот. 7850 сом болот окшойт, по-моему. 3 айга бөлүп төлөө. Ошондо айына 2,5 миңден где-то айланат. Рассрочка менен да алсаңыздар болот. Кэш тую менен дагы алсаңыздар болот. М-банк приложениясы бар болсо, менеджерлер байланышыңыздар, номерлериңиздерди дароо азыртадан калтырыңыздар. Жана ошол курска сиздерди кошобуз. Көчө бизде уткан айым, Барыңыздар, уткандын баардыгы кошулдуңарбы группага? Уткан айымдардын баардыгын группага коштук, жана кошулдуңуздар, кошула элек болсоңуздар, мен кошула элекмин деп туруп номериңерди жазгыла. Курска бронь кылып группага кошула электер, психология курсун ала электер жазгыла дароо. Баарына ачылган доступ. Анда эмесе кеттик, Давайте 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3,5, 2, 2,5, 1 и стоп! Стоп! Так, Айсулуу Жээнбаева. Прикрепить комментарий. Айсулуу Жээнбаева, рахмат дейт. Айсулуу Жээнбаева, куттуктайбыз, эфирге чыгыңыз. Каяктан уттуңуз? Айсулуу Жээнбаева. У меня 30 запросов на прямой эфир. Айсулуу Жээнбаева, куттуктайм. Барсызбы? Эфирге чыгыңыз, запрос таштаңыз. Сиз менен сүйлөшкүбүз келет. Өзүңүздү тааныштырсаңыз болот. Айсулуу Жээнбаева. Мына Айсулуу Жээнбаева бизге запрос таштады. Кээ бир айтат го, чачым таралган эмес, боёнбой, арыктап алып чыгам депчи. Мисалы үчүн, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Кандайсыз? Куттуктайбыз сизди. Аябай сүйүнүп атам. Каяктан чыгып атасыз? Баткенден болом. Вау! Баткенден канча көп айымдар көрөт экен мени. Баткенден сиз, Айсулуу айым. Эмне менен Алек, сиз канча жаштасыз? 26 жаштамын, азыр үйдө эле. Балдарыңыз барбы? Ооба, 4 балам бар. Вау! Классно! Куттуктайбыз сатуу менеджер курсуна жана менин командама дароо кошулууңуз менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Буйруптур сизге. Кудайдан прям суранган окшойсуз. Чын жүрөгүңүз менен каалаган окшойсуз дебейинби? Биринчи күндөн бери көрүп атам сизди. Сонун. Кандай ощущениялар болуп атат? Кандай сезимдер болуп атат? 100 адамдын арасынан утуп албайм деп ойлогом. Бул буйрук да эми. Ооба. Аябай сүйүнүп атам. Чоң рахмат. Кыргыздын айымдарына кандай кеңеш бере аласыз? Кандай каалоо тилек айта аласыз? Алло. Угуп атабыз сизди. Угуп атабыз, Айсулуу айым. Интернети жакшы иштебей калды окшойт, ошон үчүн эфирден бросила да. Куттуктайбыз. Бизде Баткенден Кымызай жана Айсулуу айым кошулду, командабызга кошулду. Бир гана курска эмес, командага дароо кошулуп атат. Демек, бул буйрук экен. Айсулуу айым үчүн кубанып коелу. Жана эртең кечки саат 9-да биз акыркы жолдомону ойнотобуз. Ошондуктан ким көптөн бери каалап жатса, ким дароо командага кошулам деп атса, албетте ушул сатуу менеджер аркылуу менин сатуу менеджерлик командама кошулсаңыздар болот. Барыңыздарды күтөбүз, дагы бересиңерби дейт. Эртең акыркы күн берем, ошо менен бүтөт. Эртең акыркы күн жана стористерди жазап, активдүүлүк көрсөтүп аткан айымдардын ичинен үчөөнү тандап, үчөөнү китеп жөнөтөм. Демек, эртең кечки 9-га чейин дагы стористерди жазап, кошумча 3 китептин ушу 3 айымга берем.
китеп алууга дагы сонун белек алсаңыздар болот. Жана эртең 1 айымга дагы жолдомо ойнотом ушинтип. Анан ооба чыгып кеттиңиз. Анан бекер алдым, ойноп деп мындай баалабай койбой, ушул мүмкүнчүлүк Кудай жаратканым сизге берип аткан мүмкүнчүлүк. Мен себепчи эле болуп атам. Демек сиз үйдө отуруп, балким муктаждыктан, балким жашоомду өзгөрткүм келет, чөйрөнү каалайм, окугум келет, же болбосо өнүккүм келет, же болбосо үйдө отуруп акча тапкым келет, 4 балам менен хоть 10 000 өзүмө, 20 000 деген сыяктуу бир ниет койсоңуз, ал ниетти жаратканыман сурансаңыз, жаратканым мен аркылуу берип атат. Мен болгону себепчимин. Ошон үчүн суранганды, Кудайдан тилек айтканды унутпайбыз. Берүүчү да, алуучу да албетте жаратканым. А биз болгону себепчибиз. Жана өзүңүзгө жараша убакыт таап, анан 4 балам бар, анан жетишпей жатам, анан көргүм келбей атат деп аракет кылышыңыздар керек. Именно 4 бала, 5 баласы барлар деле өзүңөргө окшогон айымдар иштеп, аракет кылып бардыгын жасап аткандар бар. Бардыгы дароо эле 1 айдын ичинде болуп кетпейт, акырындык менен болот. Акырын. Мен да 5 жыл мурун онлайнга келгенде бир баракчаны 1000 сомго алып барчумун. Бир жума. Андан кийин 2000ге алып бардым. Айына 5000 тапсам да сүйүнүп, вау, 2 балам менен 5000 сом таап атам деп сүйүнчүмүн да. Жаратканым каниет кылып, шүгүр кылган сайын ошончолук бере берет экен. Кээ бирде мен мисалы үчүн план аткарбай калсам деле мен өзүмдү жемелебейм, ушуга шүгүр деп айтам. Шүгүр деген сайын жаратканыма, пользуясь случаем, эфирден дагы ыраазычылык дагы айтып кетейин. Мен суранган сайын, суранып эле отура бербестен, сиздер көрүп атасыздар, мен кантип иштеп атканымды. То есть постоянно эмгекте болуп, аракет кылганда албетте болот экен ал нерсечи. Анан билим жетишпеген учурда албетте өзүңдү өнүктүрүп, параллельно акырындык менен окуй бериш керек. Аракет кылыш керек, анан шүгүр кылганды билиш керек. Каниет кылып, бар нерсеңе шүгүр кылсаң, жаратканын бере берет. Бар нерсеңе шүгүр кылып, анан аракет кылып, билим алып, аракет кылып, билим алып, аракет кылыш керек. Эмне үчүн билим алып? Мен өзүмдүн формуламды айтып атам. Мен билим алган сайын өсүп атам. Билим алган сайын ошончолук ошол кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңип атам. Башында тоскоолдуктар болот. Башында ушундай эфирлерге чыгаардын астында балдарым ооруп, ызы чуу, караганга киши жок болгон учурлар болгон да. Анан ошондо дагы тоскоолдукка моюн сунбай, жумушумду кылып эле кете бергем. Жатсам да, турсам да, просто максатка карай жол. Ошондо гана ийгиликке ошол айымдар точно жете алышат да. Тоскоолдуктарды жеңе алганда жете аласың. Анан рекомендация, конечно, молча өзүңүздөр эле акырын эле иштей бергиле. Отчет берип, эч нерсе кылбай эле акырындык менен өзүңөр такшалып, иштеп, кошулуп, эч кимди укпай сөздөрүн, зачем это, кереги жок. Башында да мени көп адам токтоткон. Сен 30га чыктың, эмне кыласың? Видео, блогер болосуңбу? Эмне журналистсиңби? Деп азыр ошол адамдардын бардыгы суктанышат. Мендей болууну, менде акча тапканды каалашат, мен жатып аткан ийгиликтерге каалашат. Эгерде ошондой сөздөргө мен башында токтоп калсам, анда азыркы точкама келбейт болчумун. Ошондуктан только өзүбүздү укканды аракет кылабыз. Эртең эми акыркы күн, эртең мына 11-12 экен. 12синен кийин уже 13-үндөн баштап уже полностью бизде почталар ачылып, чатыбызды даярдап баштайбыз. Албетте бизде уже дароо 15-нен баштап номерлер дагы берилип, окуп дагы дароо сиздер уже практика кылып баштайсыздар акырындык менен. Командага кошулуп атасыздар, ооба. Мага командага киши керек болгондуктан баарын алып атам. Даже насаатчылыкта 150 000 төлөгөндөрдү мен командага алып калбайм, бирок сатуу менеджерлери мага керек болгон үчүн командага алып калып атам. Сиздер түшүнүп атасыздар, командама даже насаатчылыкты окугандар калбайт, 150 000 төлөгөндөр. Но бул жакта сонун мүмкүнчүлүк болуп атат. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ооба, номерлериңиздерди калтырыңыздар. Менеджерлерден абалыңарды айтып, кандай дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен, консультация алсаңыздар болот. Анан көп бизде кандай сонун мүмкүнчүлүктөр болот. Эң жакшы лучший продажникке, жакшы сатуучуга, эң жакшы сотрудникке белектер бар бизде. Даже бул курска келип, эң көп саткан айымга дагы биз айттык, кайра 15-февралда болгон бир жолдомону 1 айымга белекке беребиз. Балким өзү кайра окуйт, же болбосо жакынына белекке берет. Андан сырткары бизде негизи эле жакшы сатуучулардын ичинен дагы көп белектер дагы ойнотулат.
Кээ бирде эң көп саткан айымга мисалы үчүн ар кандай да бир айда мисалы үчүн $100 дешибиз мүмкүн. Или же болбосо алтын шакек, сертификат, косметика, белье жана башка дагы кошумча белектер бизде өтө көп. Анын баардыгы албетте командага кошулганда гана билесиздер, көрө аласыздар дегендей. Анан бул жакта эң негизгиси энергия. Энергия, биздин командада болуу, мен менен бир чөйрөдө болуу, командага кошулуу. И экинчиси бул аракет кылып дагы өзүңүздөрдү көрүңүздөр. Сатуу өнөрү макул, сиз даже жалкоолонуп, иштебейм деген күндө деле сизге билим калат өмүр бою. Билим жана өнөр калат. И опыт калат. По-любому опыт сиздер үчүн дагы керек. Анан ушул жакта эгобузду таштайбыз. Мен эгом бар, мен жаза албайм ага, эмнеге мен жазышым керек деген нерсени токтотобуз. То есть эго, напсини унутабыз. Напси, эго биздин корона или орусча айтканда гордыня. Болот го гордый адамдар, гордыня. Гордыняда акча жок. Мы убираем гордость. Өмүр бою ошол гордыня менен өтүп кетпей, адамдар менен биринчи жазып, биринчи сүйлөшүп, таанышып, адамга жардам берип, же сүйлөшүп, консультация бергенден уялбай, гордостьты алып салабыз. Хорошо? Курстун баасы 7500 сом, 3 айга чейин бөлүп төлөө каралган. Дароо төлөнгөндөргө дагы сон бонустар, психология курсу ачылып атат. Экөөбүз тең экенбиз, сени менен бирге иштешип келем дейт. Келиңиз, окуңуз. Мен катталып, брондоп койдум. Аллахыма шүгүр дейт. Классно, куттуктайбыз сизди. Баарына ийгилик дейт. Экөө иштеп, курс канча сом? 7500. Бир ай окуйсуздар. 2 жума окуп, 2 жума практика, бирок башынан баштап эле практика болот. Саламатсызбы, кантип катталам дейт. Диреке номер жөнөтөсүз. Консультация бериңиздерчи деп. Же азыр деле номер салсаңыз болот, же диреке мага номер жазсаңыз болот. Там Жибек деп номериңизди жазып, сатуу менеджерлик жөнүндө маалымат десеңиз, менеджерлерим чалып WhatsApp'тан программаны, тарифин, кандай жол менен оплата кылсаңыз болот, единица болобу, Visa, Optima, Mbank бүт бар бизде, переводтор бар, даже Тинькофф бар болуш керек бизде. То есть ошол аркылуу дагы кандай жолдору бар, ошол жөнүндө дагы менеджерден толук консультация алсаңыз болот. 7500 офлайн эмес, онлайн. 7500 онлайн курс и дароо биздин командага кошуласыз. Командага каласыз, окуп, и дароо курстарды сатып, меникин эле эмес, башкалардын дагы полностью үйрөнүп баштайсыз. Жана андан сырткары 15.000 сомдук тариф, VIP тариф, ал тоже бир ай окутулат. Экөө бирдей эле окутулат, болгону VIP тарифте китеп бар. Цифровой психология боюнча өзүн разбор. И сатуу менеджерлик курсу 6 ай доступ, и погружение в SMM курсум 6 айга доступ берилет. SMM курсум отдельно сатыкта жок, ошон үчүн аны биз 6 айга доступ ачып беребиз. Ал жакта мобилография, таргет, инстаграмдардын упаковка кылбай жүргөндөр канча, баардыгы ошол кыргыз тилинде, монтаж, рилстерге прогрев темалар, схемалар, шаблондор баардыгы ошол жакта берилген. Жана андан сырткары психология курсум 3 курс 6 айга, жарым жылга VIP тарифте берилет. Плюс мен менен Бишкекте курс ортосунда только VIP тариф жолугушууга келет. VIPте окуп аткандар отдельный VIP группага кошулдуңарбы, барыңыздар толук. 15-инде толук төлөм аткаргандар менен биз окууну баштайбыз. Доступ ошо 13-14-нөн баштап, толук төлөм аткаргандарга 13-нөн баштап уже доступ ачып, конспектте баштасаңыздар дагы болот экен, бирок 15 баштап зумдар болот. Эртең менен 10-до зум, кечинде 9-да зум болот. Ооба, бизде ошондой прям биз өзүбүз мен кошо башым менен киришип, прям өзүбүз чогуу иштешебиз. Ооба. Офлайн окугандарга SMM курс берилеби? Ооба, офлайн, алар офлайн окушпайт, алар деле онлайн окушат, болгону мен менен онлайн жандуу Бишкекте бир жандуу жолугушуу бар. Китеп алышат менин китебимди, плюс SMM менен психология, сатуу курсун жарым жылга доступ алат. Аягында баардыгына онлайн VIPке сертификат берилет. И дароо командама калып каласыздар. Эгерде жок, мен командаңа калбайм, мен өзүмдүн соода саттыгым бар, өзүмдүн проекттерим бар, ошолорду саткым келип атат десеңер, тоже өзүңөр окуп алып, өзүңөрдүн проекттериңерди, сатууларыңарды көбөйтүп окусаңар болот. Оштон бизден мисалы үчүн окуп аткан айымдар өзү эшик терезе сатат экен. Именно мен сатуу менеджер курсумду окуду, өзүнүн сатууларын оборотун көтөрдү. Мен көрсө орой мамиле кылчу экенмин клиентке, монтип сүйлөш керек турбайбы, мынтип сүйлөш керек турбайбы деп кадимкидей көзү ачылды ал айымдынчы. Ошко жандуу лекцияга барганда гүл алып
келип мага ыраазычылыгын айтып кетти. Ошону эмеге чыгарам буюрса, ошол нерсени дагы. И бул жакта өзүңүз үчүн же болбосо именно командага кошулуп сатуу менеджер болуш үчүн дагы окусаңыздар болот. Онлайн окугандарга СМ берилеби дейт. Жок, онлайнга СМ жок. СМ берилбейт онлайн окугандарга. Онлайн окугандарга 3 айга доступ, психология курсу берилет и сатуу менеджер курсу берилет. Ал 3 айга доступ, сертификат берилет. VIP окугандарга, 15 миңге окугандарга, аларга сатуу менеджер курсу жарым жылга, SMM курсу жарым жылга, SMM прям мощный, классный жазылган, ичинде бүт бар, жапжаңы, сонун get курста. И психология курсу дагы 6 айга берилет. Рассрочка бар, 6 айга, 3 айга чейин бөлүп төлөө. 15 миңди 3 айга бөлүп төлөө менен дагы атталгандар бар. Анан китеп, менден разбор, Zoom аркылуу разбор. Балдарына ошо бирден бир баракчалуу макеттерди жөнөтөм, баарына сактап алыңыздар деп. Жана экинчиси болсо, бул мен менен жандуу жолугушуу Бишкекте. Сата албасаң командадан чыгасыңбы дейт. Жок, сата албасаң командадан чыгарбайбыз. Башка жерлерде ошондой коркунучтар бар экен. Сата албай калсаң командадан чыгарып салышат, Zoomга келсең командага чыгарып салышат дегендер бар. Бирок андай эмес. Андай эмес. Сата албай калсаң командада кала бересиң, бирок сатканың оңда. Жөн эле командада жүрүп акча таппай жүрө бересиңби, иштебей жалкоо болуп. Билим калат сизде, албетте, сертификат аласыз, бирок иштеп аракет кылып, кошулганга аракет кылышыңыз керек. Ооба, башында балким сиз жай болушуңуз мүмкүн, балким сиз жалкоо болушуңуз мүмкүн, уйкучу болушуңуз мүмкүн, но сиздин темпиңиз кумурска болсо, кумурска менеджер болсоңуз, анда өзүңүздүн темпиңизде сатасыз. Эгерде сиз тигр болсоңуз, анда тигр акула болуп сатасыз да. Бул эми өзүңүздүн максатыңызга жараша. Мен жайды жакшы көрөм, күнүнө бирден мага жетиштүү десеңиз, биз сизди чынжыр менен байлап заставить эте албайбыз да. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө жараша кыласыз. Өзүңүздүн максатыңызга жараша. Телеграмдан болобу сабактар. Get курс платформасында окуп көрүңүздөр беле. Get курста менин жаздырылган сабактарым бар. Аны күнүгө эртең менен 10-до зумдар болот. Ал зум запись болот. Видеосу Telegram канал бонус деп ачып койдум, бонус сатуу менеджер. Ошол жакка запись жүктөлөт. Эгерде сиз уйкучу айым болсоңуз, анда записти көрөсүз. Но я рекомендую, жөн эле келген жок да бул сиздин жашооңузга. Режим, дисциплинага түшүп алып, мисалы үчүн мен дагы андай 10-12ге чейин уктабайм да эми. Дисциплинага түшүп, өзүңүз менен алек болгон жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде ушунча сонун мүмкүнчүлүктөр берилип атканда, албетте, ооба, өзүңүздүн жаныңызды карап иш кыласыз, но дисциплинага түшүп, чөйрө менен бир аракетке түшүп алганыңыз өзүңүзгө оң. Андан кийинкиси бул Telegram каналга ошол нерселер жүктөлөт. Конспекттер, гайдтар, дополнительный орусча, кыргызча баарын дагы бонус катары бердим. Дагы зумдар ошо эртең менен зум болот. Айдана менен, кечинде дагы зум болот, Минура менен. Бул сатуу бөлүмүнүн башчылары, роктор, руководителдер менен, начальниктер менен мындайча айтканда. Анан мен менен дагы зум жолугушуу, именно VIP тарифте разбор кылам, жана мен менен өзүм дагы зумдан дагы сабак өтөм. Аягында жандуу жолугушуу болуп, сертификаттарды беребиз. Сертификаттарды аласыздар. Бир айда жаңы кесипке ээ болуп атасыздар, мындайча айтканда, сатуу менеджер болуп аталып, кааласаңыздар өзүңүздүн товарыңызды, кызматыңызды сатсаңыз болот. Кааласаңыздар биздин командага кошулуп, бизди берип аткан нерселерди сатып үйрөнсөңүздөр болот. Дагы кандай суроолор бар? Эфирлерге дагы эле запростор жөнөтүп атат. Бирок биздин эфирибиз уже аяктап калды, айымдар. Мага аябай жакты сиздер менен баарлашкан, разборлорду жасаган, силер менен жандуу сүйлөшүп, жандуу силерге мындай пайда берип атканым мен да кубанып атам. Ушунчалык берген сайын менин энергиям көтөрүлүп атат. Бактылуу сезип атам өзүмдү, пайдалуу сезип атам өзүмдү. Ошондуктан бул жакта баланс деп койсок болот. Сиздерге берген сайын мен дагы өсүп атам, өнүгүп атам.
жан дүйнөм жыргап атат, энергиям көтөрүлүп атат. Ошондуктан мен да сиздерге ыраазымын. Берүүчү сүйлөгөн эмес, сиздер ошону угуп, пайдалуу нерселерди алып, жашооңорго колдонуп кетсеңер, даже мага айтпасаңар деле ал нерсе жараткан мага башка жактан алып келе берет ошол нерселерди. Ошон үчүн мен чын жүрөгүмөн каалайм силер дагы ушул даже бир жумалык акысыз эфирлерден, курстан, пайдалуу нерселерден, пайдалуу акысыз сабактарман деле жашооңор өзгөрсө, мен үчүн бул чоң жетишкендик. Ошон үчүн жана WhatsApp группада да сабактар берилип атат. YouTube'ума эле дароо катталып алып сабактарды көрсөңүздөр болот. Лучше Telegram каналыма катталып алыңыздар. Айтсаңыздар, Кундуз Таштанова деп менеджер жазат, ссылка берет. Өзүңөр деле ачык канал. Ошол жакка көп нерселерди да салып турам. Анан сабактар каяктан өтөт деди? Zoom'дан, жандуу Zoom'дар дагы болот. Плюс Get курста силерге доступ ачып берилет. Андан сырткары Zoom'га кире албай калгандар, уктап калгандар же Россиядан болгондор, эртең мененки Zoom'га кире албай калсаңар, записти Telegram каналга ссылка эмес, именно видео катары ачып беребиз. Анан албетте эң негизгиси силер чөйрөгө кошулуп эле аракет кыла беришиңиздер керек. Zoom'дар бизде мисалы үчүн 40 мүнөт, 1 саатка чейин болушу мүмкүн. Ошондуктан ал сабакты кайталап ссылка менен дагы, видео менен дагы көрүп алсаңыздар болот. Конспекттер дагы даяр болот албетте. Конспекттер өзүңөр сабактарды конспекттеп алсаңар болот. Андан сырткары эң негизгисичи бул жакта видео сабактар эмес, практика. Дароо алып туруп эле биз айтып аткан нерсени кылып кошулушуңуздар керек. WhatsApp группада болот, бүт движение, бүт кайтарым байланыш. Ошондуктан ошол жакта. Telegram канал бонус сатуу менеджер деп ачып койдум. Ал жакка бонустун ошо записи, зумдар, андан сырткары ошо ссылка записке, эгерде ссылка менен ачып көрөм десеңиз. Андан сырткары ошо конспект, гайдтарды дагы топтоп койдум. Дополнительный бонус. Бул жакта эң негизгиси силер практикага аракет кылышыңар керек. Сабактан да мурун практика. Бирок сабакты бир сыйра көрүп, билим алып алганда дагы түшүнүк келип баштайт. Анан практика жүзүндө анан денеңерге ошол билимдер сиңирип баштайт. Сонун энергия алдым дейт. Сонун эфир болду. Супер спасибо дейт. Ушул эфир сакталабы? Албетте сактап коем. Бүт эфирлерди бир жумага чейин сактап коем. Өтө сонун. Буюрса эртең акыркы эфир. Эртең акыркы эфир саат 9-да, кечки 9-да болот. Эртең дагы бир жолдомо берем мен акыркы жолдомойду. Анан биз дароо уже курсубузду баштайбыз, 15-ден баштап. Сразу дароо баштайбыз, себеби дегенде бизде убакыт жок. Бизде 3-4 курс сатыкка чыгып атат. Аларга менеджерлер керек. Ал курстар 1-февраль башталат. И демек бизге менеджерлер менен дароо иштеп баштайбыз. 15-ден кийин бизде менде стористе, рилстерде все уже сатуу жөнүндө эч нерсе маалымат жок болот, баары токтойт. Ошондуктан азыр биз чакырып атканда, командага да чакырып атканда, дароо ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп калыңыздар. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мен сиздерге жагымдуу, эс алуу күнүн каалаймын. Келиңиздер, кошулуңуздар. Жана маалыматтарды менеджерлерим дагы беришет. Сиздерге рубль менен төлөсөм кылса рубль менен перевод кылсаңыз болот. Самое главное, что рубль менен санап көрүңүз. 7500 сом менен бияка 7500 сом перевод болсо эле болду. Ал канча рубль болот? Караңыз. Мисалы үчүн эгерде интернетте карасаңыз 7500 канча рубль дегенде курс менен санап эле перевод кылсаңыз болот. Ооба, М-банк, М+, Мегакомго деле которсо болот, единица катары. $7500 сом в рублях это 8762 рубль экен. 8760 рубль экен. 10 000 рубль болуп калат дейт. 8760 рубль дейт курс менен. Мага лишний кереги жок. Мага бирөөнүн лишний акчасы да кереги жок. Бул курс, бул жөн эле курс эмес, бул менин энергиям, бул менин убактым, бул менин жашоом, бул билимдерди мен да көрүп атасыздар, барып сатып алып окуп атам. Жоопкерчилик алып атам силерге. Жоопкерчилик алганда кандай? Өзүңөр да жоопкерчилик алышыңар керек. Албетте жоопкерчилик алганда командама кошуп, номерлерди берип, клиенттерди берип атканым, ишеним арттырып атканым, бул да чоң жоопкерчилик да. Дароо командабызга алып атканыбыз. Андан кийинкиси эле бул жакта получается бул сатуу менеджерликтен дагы менеджерлердин бонустары бар, кураторлордун, менеджерлердин, роптордун зарплаталары, реклама расходтору, Get курстун памяти, Get курстун технический обслуживаниялары дароо толтура айта берсем. Ошондуктан эмне деп айта алам? Бөлүшө алган
ошол эң негизгиси бере алган жоопкерчилик алып мен силерге билим берип командага кошуп атканым дагы бул да чоң нерсе. Ошондуктан командага кошуп атабыз дегенде эле уже биякта ойлонбош керек деп ойлойм. Эртеңки жолугушууга чейин намаз убактысы болуп калды дейт. Барыңыздарга рахмат, намазыңар кабыл болсун. Азамат, жакшы көрөм сиздерди.